Чоңойгондо эмне болосуң, айтып берчи. Журналист. Мардадан. Катуу айт. Мардадан. Дагы да жардам сурайм, үмүттөнөм. Эл бар, журт бар деген ушул экен. Кыргыз элимде болсо, анан бизде болот экен. Жакшылык тилек, жакшы ой менен жардам күтөм. Ушу арага кошулуп келип, биздин балабыз да элдик бала болуп, ушундай элдерге жардам берген балдардан болушун Кудайдан тилейм. Заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Балабыз бул төрөлгөндө эле порог сердца менен төрөлгөн. Анан врачтар салмагы жакшы бул баланын, может өзү бүтүп калабы деп жакшы эле карадым. 7 айга чейин жакшы чоңойду, 7 айдан кийин эле салмак албай баштады. Анан муну операция жасатпаса болбойт дегенден Мирахимовдон операция жасатканбыз 1 жаш 4 айында. Ошондо операция болгондон кийин эле 1 жылдан кийин ушу кыр арка сөөк кичине эле кыйшайып баштады. Ошондо эле жалгап келдим. Сразу эле алар ак суу курортуна жиберишти. Аякка барып жатып, андан кийин бул жүрөгүнө ак суу жакпайт экен, сөөгүнө жагат экен. Массаж, андайын частный массаждарга өттүк. Частный массаждарга улам кирген жерибизге эле 10 000 сом, 10 000 сом эле төлөп жүрө бердик бизчи. Массаж жасалса эле баягы калыптанат. Эч кандай мунун дарысы массаж, гимнастика эле деди да. Өзүм жасаганды үйрөндүм. Жасасам эле баягы бала 1 күн, 2 күн жасатат. Одеял жайып баштаганда эле бала менден качып баштады да. Бирок жылыш болгон жок. Баягы кичине түзөлүп калат, анан эле кайра калыбына келет. Ошол мезгилдерде канчалык денеси кыйшайган сайын, эсообразный болгон сайын тиги эме болуп баштады. Азыр в данное время мындай болуп атат да, эсообразный болуп баратат арты. Ошону менен бирге канчалык кыйшайган сайын оң бут дагы кыскарып баштады. Азыркы мезгилде 2,5 сантиметр кыска. Муну дагы ырас аракет кылып 4-көр больницада протезный бут кийим жасаган жер бар. Ошол жерге бир бутун өйдө, өзүнүн буту менен бир бутун баягы жетпегенди 2,5 сантиметр коштуруп өкмөттүн бут кийими менен ырас ушунча деңгээлге ушундай сактадык да. Профессорлор деле айтып атат, оңго чыгып калыптыр бала тездегиле. 10 жаштан кийин бул бала, любой бала тез өсөт. Тез өскөндө баягы органдардан туура эмес ички органдарга жабыркайт деп атат. Аз калды да бул акча, мындай ортого жетейин деп калдык, аз калды бул акча. Эми Кудайым буйрса, ушу кыргыз элим бир аракет кылып ийсек, жетчүдөй эл катарына кошулчудайбыз. Умар Дадановго да жолугасыңбы? Чоңойсоң, Кошо текшеришесиңби? Сени кошобу алар? Кошпойт го сени. Кичине чоңоюп, түз болуп келип, балам, Анан ошолорго кошулуп, алардан деген кондитерский фабрикасы бар экен деп атпайбы, Фабрикасы бар экен, пряник чыгарат экен, бирок мындай магазиндерде сатпайт экен. Бишкекке келген сайын эле Глобус, Фрунзе карай берет да. Ошо не сахар деп эмесин, продукциясын табышым керек. Таппайтчы. Карайт жакшы эле, жөн эле болбойт, издейт, ошону жешим керек депчи. Анан Фрунзеден таппай койдук, Жок экен Фрунзеде. Кайрымдуу кыргыз элим, 9 жашар Ырысбек сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Ырысбек 2 жашынан бери сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Тез аранын ичинде Турциядан операция жасатууга чоң суммадагы акча каражаты керектелет. Ырысбектин ден соолугуна кайдыгер карабастан, жалпы кыргыз эли жардам көрсөтөт деген ишеничтебиз. Жардам берүүнү каалагандар төмөндөгү реквизиттерге кайрылсаңыздар болот.